Ош шаарынын Анар жана Төлөйкөн кечи шаарчасын бөлүп турган Рыспай Абдыкадыров көчөсүнүн эки тарабына курулуучу аллеянын долбоору бүтүп, шаардыктарга пайдаланууга берилди. Келген конокторду ээрчитип барып көрсөтө турган бир ыңгайлуу ошол жерде сиздерге шарттар түзүп беребиз деген ойдобуз. Коопсуз көчө деп аталган Оштун дагы бир көрүнүктүү жеринин ачылышына шаар тургундары келип, сүйүнгөндөрүн жашырышкан жок. Мен өзүм мына 14-үйдө турам, Анар 14-тө. Астанада иштейм. Астанадан келгениме 20 күн болду. Келгенде аябай сонун көрүндү, баардык жерлер аябай жакшы. Будан бир жыл башта келгенмин, былтыр ноябрда кеткенмин да, ошондон бери эми келдим. Сонун болуп калыптыр баары. Бүгүн Ош шаарынын жалпы эле тургундар үчүн жакшы бир салтанаттуу күндөр болуп турат. Анткени мына Абдыкадыров көчөсүндөгү жаңыдан курулган жашоочулар үчүн түзүлгөн шаар şu шаардын көркүнө көрк кошо турган бир жакшы чоң иш-чара болуп эсептелди. Бул элдин баарына эле жагат. Элдин маанайы жакшы. Мурун мындай чыкканда кандай десем, басканга жол жок эле. Азыр эми кең кылып жасап, аллеяны элдер эс алсын, бала чака чыгып жакшына кылып дем алсын деген ойдо аябай жакшы иш жасады. Ош шаарынын Абдыкадыров көчөсүнөн тартып, Осмонов көчөсүнүн Өскөнәлиев көчөсүнө чейин 750 метр аралык кеңейтилген. Ошондой эле жашылдандыруу, көрктөндүрүү, тротуар куруу долбоору боюнча 319 түп тарак, отургучтар, таштанды таштоочу урналар, түнкү чырак, 36 видео байкоо жана аялдамалар орнотулган. Бир жолубуз калды. Жолубуз эмдиги жылы 2021 жылы Газпром Кыргызстан жоопкерчилиги чектелген коому тарабынан ушу жолдун астында коммуникацияларын алмаштыруу иштери жүргүзүү боюнча бизге заявка түшкөн. Ошондой эле ушул жердеги көп кабаттуу үйлөрдү көрүп турасыздар. Булардын дагы баягы коммуникацияларын, суу, канализация коммуникацияларын кеңейтүүгө 2021 жылда каралгандыгына байланыштуу биз жолду ямышты ремонт жүргүздүк. Ошондой эле линия разметкаларын гана жаңыладык. Кудай бурса 2021 жылдын бюджетинде жолду жаңы асфальт төшөө боюнча иштер жүргүзүлөт. Курулуш иштери үстүбүздөгү жылдын июль айында башталып, жергиликтүү бюджеттен каржыланган. 33 миллион сомго тендерге коюлуп, 29 миллион сом менен Build Trend ЖЧКсы утуп алып, жашылдандыруу, көрктөндүрүү, тротуар куруу иштерин аткарган. Эң негизги кеңейтилген жер бул парковкага 3 метрден кеңейди. Кээ бир лотоктордун үст ордуна биз турба коюп туруп, чугунный решетка коюп бердик. Магазиндерге, кафелерге келген машиналар азыр бүгүнкү күндө кеңири токтоп кирсе болот атат. Мурунку мезгилде машиналар токтоп эле жолду тартып коет эле. Биз ошон үчүн ошо проект ошондойду киргиздик. Бул жерге эң өзгөчөлүгү видео камера койдук. Коопсуз көчө 5 айдын ичинде курулуп ишке берилди. Буга чейин аталган жерде бир топ мыйзамсыз курулуштар, көптөгөн азык-түлүк дүкөндөрү болгон. Эми болсо бул жер Ош шаарына дагы көрк кошуп, элдердин дем алуучу дагы бир жайына айланат. Зиягүл Болот кызы, Сыймык Райымбердиев, ТМЖ жаңылыктары.